Жаратканга мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Мына бүгүнкү жума күнүбүз, жума менен уда келген 26 күндөн 27 күнгө өткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен, Кадыр кечесини Рамазан айынын акыркы 10 күнүнүн так түндөрүндө издегиле деп айткан сыңары, мына ошол кантсе деле эли журтубуз чапа тырмак бүгүнкү кечеге басым жасайбыз. Кудай Таала куттуу насип кылган болсун. Негизи мына коомчулугубузда 20-сынан 21-ине, 22-синен 23-үнө, 24-үнөн 25-нчи кечелер, анан кала берсе 28-нен 29-нчу күнгө өткөн кечелер көп деле маани бербейбиз. Кудайга шүгүр, акыркы жылдары бул кечелерде дагы мындай түнүбүздү тирилтирип ибадат менен өткөрүүгө аракет кылып келе жатабыз. Бирок жогоруда айткандай кантсе деле эли журтубуз ушул бүгүнкү кечеге, 27-нчи кечеге көбүрөөк басым жасайт. Албетте, буга чейин азан жөнүндө, азандагы цифралар жөнүндө баяндаган сыңары, бүгүн дагы мына ошол Кур'ан-ы Керимдеги Кадыр сүрөсүнүн мына ошол цифралары, сандары жөнүндө кээ бир түшүнүктөрдү баяндай кетсек. Албетте, бул жеке бир инсандын эле изилдөөсү, Кур'ан же хадис эмес, өзгөрбөй тургандай, бул албетте пенденин гана аракети. Албетте, бул аракеттер дагы жөндөн жөн эле төп келбесе керек. Кудай Тааладан мына ошол эли журтубуздун көнүккөн адаты, анан калса ушул жердеги маалыматтар бири-бирине төп келсе экен деп Кудай Тааладан гана тилеп кетебиз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 30-чу парада кыска сүрөлөрдүн бири мына ошол Кадыр кечеси жөнүндө баяндалган сүрөдө төмөнкүчө баяндалат. Инна анзалнаху фи лайлатил кадр. Чындыгында биз Кур'ан-ы Керимди Кадыр кечесинде түшүрдүк. Ва ма адрака ма лайлатул кадр. Кадыр кечеси, Кадыр түн сага эмне кабарың бар? Лайлатул кадр хайрун мин алфи шахр. Кадыр түн 1000 айдан дагы артыгыраак. Кээ бир маалыматтарда 1000 айга тете деп айтыла. Жок, 1000 айдан дагы хайрун, артык, жакшы. Танаzzalul malaikatu var ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Бул кечеде мына ошол Жабраил периште баш болуп, бүтүндөй периштелер жер бетине Кудай Тааланын амыры менен жер бетин каптап калат дейт. Саламун хия хатта матла'ил фажр. Бул түн таң жарыганга чейин тынчтыкта өтөт дейт. Албетте, мына ошол сүрөдөгү кээ бир сөздүктөргө токтоло кете турган болсок, бизде бул сүрөдө урматтуу эли журт Лайлатул Кадр, Кадыр түн, Кадыр кечеси деген сөз 3 жерде мына белгилеп койгонубуздай эскерилип жатат. 3 жерде, 3 дегенде ар бир сөздө Лайлатул Кадр дегенде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 жерде кайталанганда, ошондо 3 жерде 9, экинчи класстын баласы деле сурасаң 27 деп жооп бериши мүмкүн. Андан сырткары бизде урматтуу жамаат, мына ошол Кадыр түн же Кадыр кечеси деген сөз ушул сүрөдө орду төмөнкүчө. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи сөздүк, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу, 10-чу сөздүк 10-чу орунда турат. Андан кийин Лайлатун 10-чу, Кадыр 11-чи, кайреле Лайлатун дегени 12-чи. Мындайча айтканда, кайреле цифраларга көңүл бура турган болсок, 5 плюс 10 плюс 10 экинчи орунда жайгашкан, жалпы жөнүдөн бул деле 27 деген цифраны бизге жыйынтыкты алып келип жатат. Аны менен биргеликте урматтуу жамаат, урматтуу эли журт, ушул сүрөдөгү акыркы аятта саламун хия хатта матла'ил фажр, хия дегени араб тилиндеги женский роддо баяндалат, бимана лайлатун. Лайлатун деген сөз женский роддо эмеспи? Мына ошол лайлатун түн деген маанини билдирет. Ал түн
таң жарыгынга чейин тынчтыкта болот деген маанидеги ошол түн деген маанини билдирген гия деген сөз сүрөнүн башынан баштап этегине чейин санай турган болсок, ар бир сөздүктүн жайгашкан орду мындайча айтканда 27 кезекте жайгашып жатат. Албетте бул цифралар деле жөндөн жөн эле дал келбесе керек. Негизи эле ушул Кадыр сүрөсүндөгү цифраларды баяндай турган болсок, Кадыр сүрөсү Рамазаныбыз 30 күндө, мана быйылкы жылы кээде 29, кээде 30 күн, быйылкы жылы 30 күндү чамалап турабыз. Ошол 30 күндөн турган сыңары Кадыр сүрөсү дагы 30 сөздөн турат. Кур'ан-ы Керим 114 сүрөдөн турган сыңары Кадыр сүрөсү 114 тамгадан турат дейт. Албетте айта кете турган маселе, урматтуу эли журт, өткөн күндөр өттү. Мана бүгүнкү күн бизде дагы да болсо чоң мүмкүнчүлүк. Мана ошол жок дегенде ушул бүгүнкү күнүбүзгө маани берип, көңүл бөлүп, түнүбүздү тирилтели. Кудай Таала баарыбыздын жүрөгүбүздү тирилткен болсун. Албетте дагы баса белгилеп кетебиз, бул жеке бир инсандын гана изилдөөсү, аракети. Албетте бүгүнкү күн менен эле ушул таксыр айтты эле деп туруп бүгүнкү күн менен эле чектелип калбастан, алдыда дагы бизде 28-ден 29 кече пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткендей, так кече алдыда турат. Мана ошол кечелерибизди ибадат менен өткөрүп, Кадыр түндү тапканга аракет кылайлы. Кадыр түн дегидей хайрун мин алфи шахр, 1000 айдан дагы артык, мындайча айтканда 84 жылдан ашуун дегидей, мана ошончолук ибадаттын сообуну Кудай Таала баарыбызга насип кылган болсун. Рамазандын урматында ошол соопторду эселеп Кудайым баарыбызга жазган болсун. Аны менен биргеликте ушул улуу күндөрдөгү өтөлгөн амалдарды, катмыларды, ифтарлыктарды, ихсандарды, берилип жаткан фитр, садака, зекеттерди Кудай Таала даргөйүндө кабыл алып, алдыда кирип келе жаткан орозо айт элибизге куттуу берекелүү болсун. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.